ошо интернеттен көрдүм. Жээнбеков менен Отунбаеванын экс-президент деген макамын алсаш керек деп кол топтоп жатыпсыз азыркы учурда. Анда негизги максатыңыз эмне себептен алардын макамын алууну көздөп жатасыңар? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Жээнбеков менен Отунбаеванын экөөнүкү тең экс-президент макамын алып жүргөнү экөөнүкү тең мыйзамсыз. Себеби бирөөнү Отунбаева 2010 убактылуу өкмөттө президент болуп, убактылуу өкмөтчүлөр шайлаганда, эл шайлаган эмес. Талапкерлердин, кандидаттардын фамилиясы чыгыш керек болчу. Андай болгон эмес. 12 мүчөсү Атамбаев мен шайлаган эмесмин деп чыкты, 14 мүчө болчу Отунбаева менен. 12 мүчөсү эле элди тоготпой, өздөрү каалагандай алып шайлап койгон. Анан ошондон бери 2011 мөөнөтү өтүп, мен 1,5 жыл президент болдум деп жүрөт. 140 000 сом пенсия алат, андан сырткары 1 миллион бөлүнөт. Жээнбеков да ошондой. Себеп мыйзамда так жазылып турат. Президент 6 жылга шайланат, эл менен добуш, баягы президент бүткүл элдик добуш менен. А вот 6 жыл мөөнөтү бүткүчө татыктуу иштеп бергенден кийин, мыйзамда, мен өзүм юристмин, татыктуу иштеп өткөрүп бергенден кийин гана экс макамын алат деп статус. Жол болса, президент ооруп калса, же көз өтүп кетип калса гана экс макамын алат. Эгер мөөнөтү бүтө элек болсо, андай болгон жок. Бизде революция болду да. Эгер революция болгондон кийин эски бийлик жооп бериш керек, же жаңы бийлик жооп берип калат. Бул убакыт өткөндө ошондой болуп калат. Ошондуктан биз эми булар татыктуу боло алган жок. Биринчиден экөөнүкү тең эң негизгиси мыйзамсыз деп кол топтой баштадык. Азыр мынакей колубуз 100 000ге жетип калды. 300 000ден кем эмес болуш керек. Эми мындай айтып кетейин. Мунун жолдору мындай. Кээ бир ар кандай туура эмес жазып атат да. Жогорку кеңеш ала алат. Экс деген макамды, статусту баягы Атамбаевдин алгандайчы. Аны 80ден кем эмес депутат добуш берип, макулдугун берип алыш керек. Андан сырткары биз 300 000 кол топтогондон кийин биз жогорку кеңешке бербейбиз. Конституциялык сотко беребиз, палатага. Алар 300 000 менен булар жокко чыгарылат. Негизгиси экөө тең мыйзамсыз да. Биз ошон үчүн кол топтоп атабыз. 300 000 кол топтосоңуздар эле бул макамды алып салуу мүмкүн? Жок, сотко беребиз. Мүмкүн да. Сотко беребиз. Соттон эми 300 000 кишинин колу менен утасың да. Буларга эмне үчүн 30 000 кол топтобойбуз? Эмне үчүн 100 000? Кээ бир айтат 30-40 000 болбойт. Анткени каалайбыз, каалабайбыз булар деген 300 000 эмес 900 000 менен шайланды деп өтө атпайбы мыйзамда турабы? 30 000 киши менен президент болбойт да. А Отунбаевага 30 000 киши да добуш берген эмес да. Референдум негизинде эле президент деп жарыялап коюшкан. Экөө тең мыйзамсыз. Өнүккөн мамлекеттерде экс деген жок. А бизде экс деп эле атынан айтылат. Эң негизгиси кандай? Маселен, буларга кайсы каржылар кетет деп көбү түшүнбөйт экен да. Пенсиясынан сырткары 1 миллион кетет деп атпайбы? Тиге 1 миллион, булга 1 миллион. Эзгонун балдарга айтат, ГКМ карайт. Ар бири $1000 алат. Алар элдин эсебинен айлык алат. Эл төккөн салыктын эсебинен $1000. Тепкен машиналар 500 ыйлар. Служебный. Анын водители бар, ага май куясын, больницасы бекер, учкан самолету бекер, жашаган жери бекер, свет, налог эчтеке төлөбөйт. ГАИ сопровождает. Анын водители, анын жанында охраналар бүт алат. Ар биринин 4төн бар. Ошентип минимальный 1 миллион кетет пенсиясынан сырткары. Жээнбек Отунбаевага. Мен эсептеп чыксам экөөнө 1-3 миллион кетет экен айына. Ушул туурабы? Өмүр бою мына. Мен бир нерсе айтайын да. Президенттен башкасын деле. Айыл чарба министр кылып, же башка министр кылып шайлап атышпайбы? Карапайым эл сугатчы, тракторист, заводдо иштеп жүрүп 2,5 миллион чыккан пенсияга биздин чоң ата, чоң элерибиз. Алган пенсиясы ушунча болсо ичимге өттү. Эми Кудай бурса бул бүткөндөн кийин Чолпон Баекова дегендер бар. Алар да 140 000 алат. Генералдар бар. 70 миллион сом ушул эски чиновниктерге бөлүнөт пенсиясына эле. Бул баары мыйзамсыз. Мыйзамда жок. Отунбаева менен Жээнбектин кыскасы мыйзамсыз. Эгер бүгүн азыр мен президентке жолугуп айткам 2-жылда. Бүгүн силер муну берип атасыңар, кийин жооп бересиңер мыйзам алдында. Садан Нуркожоевич шайлоонун астында баягы агитацияда айтпады беле? Ырым деп. Ырым деген мыйзамда жок да. Туурабы? Анан мындай да мен айттым. Садыр Нуркожоевич байке, урматтуу президент, экс макамды сиз бергенге мыйзам жол бербейт. Сиз президенттин милдетин аткаруучусуз кол кое албайсыз. Ал президент гана кол коет. Революция болгондон кийин баягы Ленин апкын бүт байманаптар жоопко тартылган. Мына ошондой болуш керек. Ал болбосо убакыт өткөндөн кийин 5-10 жылдан кийин булар жооп берет. Убактылуу өкмөттөй болот. Биз ошон үчүн каршыбыз. Эми муну рахмат элге жеткизип, биз ушул атайын YouTube канал ачканбыз, Агым КЖ деп. Ошондон билип турсаңыздар болот YouTube каналынан.
Анан мунун баары каржы. Кээ бирөө мага баягы каржы төлөп аткансыз байлык деп. Анан канча болду дейт. Мунун баары акча да. Бир бланка 500 сомдон. 3 сомго өзүбүз материалдарды алып чыгарып атабыз. 300 миң Отунбаевага, Жээнбек 300 миң. Бир киши 2 бланкага тең кол коет. 300 миң эсептеңиз 3 сомдон 900 миң сом. Башта 2,5 миллион кетет. Мен ушуга 4 миң долларды кетирдим. Урчка, ооба өзүбүздүн чөнтөр. Урчка канцтовар деген да. Эми былтыр мына кээ бир партиялар ачык айтайын, чоң казат жана башкалар депутат болом деп чогулткан акчаны эсиңиздердеби? А биз бул жалпы элдин алып салалы деп кээ бир айтат, чогултпайсың, кереги да жок. Эми жаштарды иштетпейсиң, областтарга, базарларга деп жок. Эл кыйналып турат. Мамлекет өзү сызготуруп турат. Өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чогултабыз, бизге чейин болобу, мөөнөт кыскасы чогулуп бүткүчө. Өзүңүз тотасыз. Сизден башка дагы бар. Демилгени деңизи кимдер көтөрүп? Демилгенин башчысы менмин. Анан себеби муну камап коюшу да мүмкүн, башка да кылышы мүмкүн, эми оюнчук иш эмес да. Анан менин жанымда балдар, кыздар иштешет. Анан акчаны мен өзүм таап, өзүм чыгарам. Муну ачык айтыш керек да. Алар студенттер же бүткөндөр, баягы жумуштан кийин келип берет. Мен өзүм адвокатмын. Кызыктан магачы, сиздин жалгыз эле өзүңүзгө бул ишти кылып, алардын экс-президент деген макамын алуу сизге эмне пайда алып келет өзүңүзгө, жеке өзүңүзгө? Анткени өзүңүздүн акчаңызды салып атасыз. Туура айтасыз. Мен Жогорку Кеңеште иштеп көргөм. 5-чакырылышта жардамчы, анан депутаттын советниги. Андан өкмөттө иштеп көрдүм. Президенттин иш башкармасында управдалганда экономист болдум. Азыр жаштардын баары мына президент мага жумуш берген. Себеби бул киши мен чогуу кунтук жегем. Аким же директор андай мындай. Мен айттым, ушу жаштар келет да. Баары эле аким, министр, губернатор, башка директор болгусу келет. А мен элге результат көргөзөйүн дедим да. Булар эмне үчүн эл несиен жашаш керек? Мыйзамсыз иш. Башынан башташ керек деп, кой мен жумушуна барбай туруп, жетекчилик кызматка же башка кызматка барбай туруп, эл үчүн иштеп берейинчи, көргөз өз чөнтөгүм менен. А наоборот, жаштарбы, каарыларбы эптеп эле кызматка барып, байып кетсем деп ойлошот. Туурабы? Ответственность жок калды, жоопкерчилик. Анан мен жаштарга мындай айтып атам. Байке, кызматка сүйлөшүп бербейсизби? Сиз кичине тааныштарыңыз бар дейт да. Оно келсе айтам, биринчи результат көргөз, бияктан. Анан сүйлөшүп берели, билимиң бар болсо, билимге жараша. Вот сен бияктан результат көргөзбөсөң, эртең мен сени хакимиятка же башка жерге киргизип койсом, аякта деле чөнтөк кол салып жүрөсүң. Эки кол чөнтөккө салып, элдин эсебинен жоопкерчиликти албай жашап жүрө бересиң, айлык акы алып. Бул болбойт. Ошондо сиз азыр мамлекеттик кызматта иштебейсиз? Мен иштебейм, частный адвокатмын. Эгер мамлекеттин кызматына мына мен деле барганга толук кандуу билимим жетет. Үч ок жайды бүткөм. Бирок мамлекетте 25 миң сом айлык алып отурасың. Же кылган ишиң жок. Бүт. Тияка карап көзүң карайсың. Жоопкерчилик деген жок. Мен Кудай буйрса Жогорку Кеңешке катышалышам. Кудай буйрса ошого даярданып жатабыз азыр. Кыргыз мамлекети мага эмне кылып койду, биздин мамлекет дебей, мамлекетке мен эмне кылып койдум деп, элге пайдам тийсин, мен элден айлык албай эле, эми колумда келип тургандан кийин, билимим жеткенден кийин элге жардамым тийсин. Жанагы ата-энебиз, чоң ата, чоң элебиз 2,5 миң сом менен завод, фабрикада иштеп жүрүп чыккан. А булар эмне үчүн элди талкалап, тоноп, мамлекет талкалап, тоноп, жеген аз келгенсе, эмне үчүн мындай пенсия алыш керек? Айына үйүндө уктап жатып 3 миллион долларга бөлүнүш керек, элдин эсебинен деп чыгып көтөрүп инициатор болуп чыктым. Элге жардам бериш үчүн. Элге жардам бериш үчүн эле. Элге эми пайдабыз тийсин, биз эми сөзсүз эле баягы кызматка барып пайдабыз тийбесин. Баягы мен Боженге барсам эле кыйратам, жыргатам дейт го. Элден сөз айлык алып дейт. Антпей эле сырттан деле жардам берсең болот да, туурабы? Лишь эптеп эле азырымдай болуп калды, кечиресиз. Эми бир аз эметеби? Аким болом, губернатор болом, же тууганыма мындай да жетекчи болом дегенде, ал жерге эл үчүн, мамлекет үчүн иштейин деп барбайт көбү. Тууган уругуна, айылына, теле теңишине мактаныш үчүн барып калды. Мен служебный бар, мен секретаршам бар, мен мондай должностмун деп. Жоопкерчилик жок болуп калды. Силер жумушуңарга жооп бересиңер да, туурабы? Иштегенде. Андай жок болуп калбадыбы? Мамлекеттик кызматкерлер ошон үчүн өнүкпөй атабыз. Сабатсыздар, билимсиздер, кагаз жаза албагандар. Соц тармакта көрсөң эки сөздүн башын куруп жаза албайт. Же эки сөз билбейт. Анан бул мыйзамсыз. Эгер дагы мына бир суроо да байке. Сиз өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн акча кошуп атыпсыз. Анан сизди ким каржылайт? Менин өзүм майда кичинекей оокатым бар. Адвокат болуп иштейм. Эми ушу эл үчүн жөн эле кызматка барбай деле бир пайдам тийсин деп чуркап атканым ошол.
Сизге эч ким акча берген жок, сиз өзүңүз жаныңыздан. Кыргызстанда мен бир дагы чоңго адамга карызым жок. Эми бар, майда чүйдө 30 000 ушундай карыздар болот адамда. Мындай да көпчүлүк ушу соц тармактагылар Жээнбеков менен Отунбаеванын макамын алууну башка саясий күчтөр көздөп жатат деген бир ойлор айтылып жатат. Сиздин бир саясий кызыкчылыгыңыз жокпу? Жок. Менин апрелден баштадык. Мен эч кандай саясий кызыкчылыгым жок. Акчады эч кимден албайм. Бирөө айтып чыксын даже. Анан мен ошол мындай кылып, мындай үлгү болоюн дедим да, колуман келишинче. Сөзсүз эле кызматка барып туруп анан бир иш кылабыз деген бул суу кечпеген сөз. Кызматы жок деле колуңан келген ишти кыла бер, туурабы? А сөз кызматка барбай депчи. Эми кандай кызыкчылык болушу мүмкүн? Эч кандай, ушу 3-4 ай болду. Менин бир кызыкчылыгым болду, же соц тармакта эми эл болгондон кийин ар ким ар кандай айтып берет экен. Бирөө Жээнбековдуку, бирөө Атамбаевдуку, бирөө башканыкы. Бир дагы саясатчы, мурунку чоң саясатчыларга көз каранды эмеспиз. Бирөө чыксын, мен аны дебатка чыкканга дайын.